Амансыңарбы? Аха KG YouTube каналыбыздын катталуучулары. Жакында менин жашоомдо бир аябаганда кызыктуу окуя болду. Өмүрүмдө биринчи жолу Reels тартсам, аябай адамдардын бир мындай жаралуу жагын чукулаган окшойм, айтор аябагандай көп просмотр болду дароо. Анан аябай көп комментарий келди. Алардын ичинде эми өпкөнү дагы, сөккөнү да болду да, мындайча айтканда. Мен ал жерде эмнени айттым эле? Болгону эле, негизи Reels'ти билесиңер да, 30 эле секундага сыйдырыш керек да. Ал жерде мен кандай адам таарынат? Өзүнө берген баасы төмөн, жанында жараты бар, өзү менен иштешпеген жана өзү жөнүндө туура эмес, өзү жөнүндө өзүн чектеген жалган түшүнүктөрү, ынанымдары, установкалары бар адам таарынат деп эле койгом. Ал жерде мен эч кимди көргөзүп, эч кимди айыптап, мындай кыскасы билбейм, адамга кычык деле сүйлөгөн эмесмин да, мындайча айтканда. Бирок кээ бир реакциялар психолог катары мен ага таң калган деле жокмун, бирок мага аябай жакшы, кайрадан видео тартканга жакшы, бүгүнкү тил менен айтканда инфоповод же болбосо психолог катары мага жакшы материал болуп берди да. Анан ошол жерге мага далдырабачы, анан дагы бирдеке кылбачы деп кыскасы мындай сөккөн сөздөр, анан ушундай болуп кетти го, баары эле психолог, баары эле акыл үйрөтүүчүлөр деген сыяктуу комментарийлер келиптир. Бирок ошолордун арасынан далдырабачы деген адамга мен жооп бергим келди. Албетте мен жооп бергенде мындай ыза болуп же менин бир жаралуу жериме тийип, мен андан өч алайын, мен аны ордуна коеюн, мындай агыйнек айтышкым келген жок да. Болгону психолог эмнеге ал ошондой реакция кылганын, анан негизи эле хейтерлер деген теманы козгогон эмесмин. Хейтерлердин кээ бир, албетте баарын жалпылап айтпайм, эмнеге ушундай реакция кылат, бир аз психолог катары өзүмдүн пикиримди айтып кетсем. Мисалы, далдырабачы деген адам эмне үчүн ошол сөздү жазды? Анткени мен айткан ошол кыска 30 эле секунданын ичинде айткан ар бир сөз, кээ бир жери эле эмес, мен ишенип турам да, ар бир сөз ошол адам жөнүндө болду. Ошол адамдын мындай ачышып турган, араң эле турган, жаралуу болуп бир ириңи минтип атайын деп турган жаратына барып тейип, кыргыздар чучугуна жетти да. Ошондуктан ал адам далдырабачы деген реакция кылды. Мисалы, таарынган кандай адам таарынат, азыр дагы кененирээк айтып берсем. Мисалы, азыр мага бирөө келип туруп, Сейил, сен болбогон эле бир дөлдүрөгөн эле, макул аябай сөздөрүн, болгон терс сөздөрдү алайынчы, бир психологсуң десе, мен кылымда кыйшайып, ага дагы таарынып да койбойм. Керек болсо кээ бир адамдарга окшоп, бүттү мен деген чын эле жаман психолог экенмин, мен видеого чыкпайм, мен тренингтерди өтпөйм, бүттү Аха KG компаниясы менен эч кандай иштешпейм деген реакция кылсам эгер мен, анда менин проблемам ошол айткан адамда эмес, менин проблемам өзүмдө. Анткени менин өзүм жөнүндө психолог катары ошондой жалган түшүнүгүм бар. Мындай синдром самозванца деп дагы айтып койсок болот да, бир чети бар. Мен өзүмдүн мыкты психолог экениме ишенбей жүргөм, койчу кайсарыма ушинтип жүрөм деп жүргөм дагы. Анан бир күнү бир адам мен жөнүндө ошону айтканда, ошол дароо келип туруп баягы менин жаралуу жериме бир тиет дагы. Мен эмне кылам? Менин карьерама стоп коем, же болбосо ал адам менен уруша кетем, тытыша кетем, ал адамдан өч ала баштайм. Көрдүңөрбү? Мен эгер бул сиздин пикириңиз, сиз дал менин кайсыл сферамда психолог деп аталууга татыксыз экенимди көрүп атасыз, пикириңизди айтыңыз, мен эске алам. Ошол сфера менен балким иштетет чыгармын, балким мен сиздин ал оюңузга кошулбайт чыгармын деп аны диалогко чакырышым мүмкүн, же жөн гана жылмайып туруп, бул сиздин оюңуз, рахмат пикириңизге деп басып кетишим мүмкүн. Демек, биздин реакциябыз жан дүйнөбүздүн абалы, биздин башка адамга бизге кылган критикасына же терс комментарийине болгон реакциябыз биздин өзүбүз жөнүндө оюбузду көрсөтүп турган, башкача айтканда, подсказчик деп койсок болобу. Кыскасы, силер таарынып атсаңар, анда проблема, же биз таарынып атсак, анда проблема бизде, өзүбүздө. Демек, эмне кылабыз?
таарынып атсак дагы деле өзүбүз менен иштешебиз. Таарынбаңыздар, анткени таарынган адам өзүнүн эле жашоосун уландырат, өзү эле чайналат, өзү эле кыйналат. Таарынган адам үй бүлөгө да батпайт, коллегалардын арасына да батпайт. Кыскасы, бул өзүбүзгө эле зыян.